Кара Суу районундагы номер 86 Курманжандатка атындагы мектебиндеги 930 башталгыч класстын окуучулары ысык тамак ичишет. Күнүнө 1 ирет берилүүчү 5 күндүк аш тизмектердин катарында 1 күн сүттүү, 4 күн эттүү тамак берилет. Мектеп жетекчисинин айтымында дүйнөлүк азык-түлүк программасына кошулуп, айына 1 тоннага жакын ун менен камсыздалып турушат. Бул программанын алкагында Кытай өкмөтү донор болуп, ошо ун менен камсыз кылып атат. Ун бул местный эле ун, бирок донорлар Кытай өкмөтү болуп эсептелет. Бул ун берилгенде бизге аябай чоң мындай өбөлгө түзүлдү да, питанияны оптималдаштыруу. Анткени биз ошо буга чейин унга кеткен каражатты үнөмдөп, эми азыр балдардын аш тизмегин аябай көбөйттүк да. Райондогу Кызылтам негизги мектебинде болсо 100гө чукул окуучуга чашке чайы гана берилет. Анткени мектептин ашканасы жок болгондуктан ысык тамакка өтүүгө мүмкүнчүлүк жок. Жакында жаңы имараттын курулушу башталып, мектеп жаңыланган соң бардык шарттары түзүлөт. Ал арада дүйнөлүк азык-түлүк программасына кошулууну көздөшүүдө. Бүгүн алардын өкүлдөрү менен жолугушуп, ой пикирлерин ортого салышты. Балдарыбыздын ысык тамак ичкенге шарты жок болуп атат. Ошон үчүн азырынча шашка чай ичип атабыз дегенди айттым. Андан таза сууну биз насос менен содуруп, 1 тоннага емкостко толтуруп алабыз. Ошолду таза суу ичкерде жок деген мааниде айтып аттым. Андан ичинде мебелдер жетпей да чай ичкенге десем, жакында ошо биздин мектеп башталып атат, жаңы мектеп. Ошол жерге бардык оборудование керектүү нерсени продовольствияларды биз камсыздап беребиз деген сөз айтышты. Кара Суу районундагы мектептер 2018-жылдан бери дүйнөлүк азык-түлүк программасына кошулуп, жалпы 30га жакын мектептер ун жана май менен кошумча камсыз болушат. Ал эми бул программага кошулуу үчүн алгач мектептин ашканалары талапка жооп бериши керек жана ашпозчулары атайын окуудан өткөрүлөт. Ошондуктан программанын Кыргызстандагы өкүлү райондогу бир катар мектептерге барып таанышты. Ысык тамак боюнча мындан сырткары дагы быйыл аз мектептерди даярдап, ушу элчилик менен түшүндүрүштөрү, сүйлөшүүлөрү болуп атат. Кудай буйрса, быйылкы жылкы дагы бир 20-30 мектепти кошобуз деген үмүттөбүз. Бул боюнча Кытай Республикасынын элчилиги менен тыгыз байланышта иш алып барып атабыз. Бул бардыгы жаш өспүрүмдөрдүн келечекке болгон ден соолугун чыңдоо боюнча максатында ушундай иштерди уюштуруп атабыз бүгүнкү күндө. Okay, so we basically have 3 periods. One is the Биздин программа Кыргызстанда 3 багыт боюнча иш алып барат. Анын бири мына ушул мектептер. Негизги келечекте бардык мектепти камтыйлы деген ниеттерибиз бар. Бирок айрымдарында талапка ылайыктуу ашкана жок. Эми шарт түзөбүз деп жатышат. Ал эми биздин максат балдарды калориялуу тамак аш менен камсыздоо. 2 жылга чейин биз байытылган ун, май менен камсыздасак, андан ары жергиликтүү бийлик улантып кетиши керек. Бул программага кошулуп иштешкен мектептер көп. ultimate plan is cover the all 2100. Белгилей кетсек, дүйнөлүк азык-түлүк программасы аркылуу Ош, Баткен, Жалал Абад облустарындагы 330 мектеп байытылган ун жана май менен кошумча камсыздалып турушат. Мунун максаты мектептерде өспүрүм балдарга сапаттуу тамак аш берүүгө мүмкүнчүлүк түзүү. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.